Алмаз Ахунжанович, менде мигранттардын маселеси боюнча кайрылайын деп атам. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына 25-жылдын 5 февралынан тартып, Россия Федерациясында чет элдик жарандардын укуктук абалы жөнүндө мыйзамдын жаңы бир нерсе күчүнө кирди да. Ал ченемге ылайык Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандар атайын маалымат базасына, тактап айтканда, көзөмөлдөгү адамдардын реестрине киргизилиш керек. Алардын укуктары чектелип, 30 апрелге чейин Россия Федерациясында жүрүү жана эмгектөөдү боюнча укуктук статусун аныктап алыш керек экен. Эгерде жок, ошого чейин үлгүрбөй калган болсо, анда 1-майдан тартып депортация боло баштайт экен да. Ошо мына мисал катары эле айтканда, мына 3-4 күндөн бери мына Сахарова миграциялык борборунда, бул мына Москванын четинде, ошо 2 сааттык жол. Ошол жерде кар жаап, аба ырайы начар болгонуна байланыштуу биздин мигранттар барып ал жерде очередте туруп, анан кийин ал жерде шарттагы жок экен, кыйналып атышат. Буну биздин ушул багытта биздин мына Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине тапшырманы катуу берип, Кыргыз Республикасынын элчилигинин Москва шаарындагы консулдук кызматына ишин күчөтүү зарыл болуп атат да. Себеби деген акысыз юридикалык кеңештерди бериш керек. Буну онлайн эле регистрация кылып койсо болот экен. Биздин мигранттардын кээ бирлери эми ошол маселени билбейт экен да. Ошондуктан ошол жака барып, очередке туруп, иштерин таштап коюп, очередте туруп, күндөп, түндөп. Анан кийин ушул регистрациядан өтүп атыптыр да. Аны онлайн өткөрсө болот экен. Ошону биздин юристтер элчиликте жакшы консультация берип, силер онлайн эле өтсөңүздөр болот, ал жака барыштын кереги жок деп туруп, кантип өтсө болот. Ошонун жол жобосун түшүндүрүп айтыш керек. Эгерде эртең 30 апрелге чейин үлгүрбөй калган болсо, биздин ал жерде 411 000 официалдуу түрдө мигрантыбыз бар. Ошонун жарымы депортация болуп келет биздин мамлекеткечи. Ошону эртерээк, азыр убактысы бар да, эртең анан кийин Россия Федерациясы ал убакытты кайра узартып бербейт алар. Ошондуктан ошого чейин биздин өзүбүздүн юристтер ушул менин үстүнөн иштесин, элчилик дагы иштесин, ушуну тапшырма берип койсоңуздар.